Булар жер планетасындагы эң кичинекей, эң керектүү жандыктар. Бирок биздин аракеттердин айлана чөйрөгө тийгизген таасири жер бетиндеги курт кумурскаларга коркунуч жаратууда. Муну изилдөөчүлөрдүн акыркы 13 жылда дүйнө жүзү боюнча ондогон курт кумурскаларга жүргүзгөн изилдөөсү көрсөткөн. Изилдөөдө көптөгөн курт кумурскалардын түрлөрү тездик менен тукум курут болуп баратканы аныкталган. Жалпысынан дүйнөдөгү курт кумурскалар 41%га азаюуда. Мунун ичинде биз жакшы билген жандыктар да бар. Коңуздардын 49% азаюуда. Ийнеликтердин 37% жана көпөлөк түрлөрүнүн 53% азаюуда. Бул жоготуулар биздин жашообузду дагы коркунучка такайт дейт окумуштуулар. Климаттык өзгөрүүгө алып келген абадагы көмүр кычкыл газы топуракка сиңип сакталып калат. Алар курт кумурскалар тарабынан топурак аркылуу иштетилет. Биз азыктанган өсүмдүктөр курт кумурскалар жараткан топуракта өсөт. Кийин биздин өсүмдүктөр курт кумурскалар аркылуу чаңдашат. Курт кумурскалардын ар бир кыймылы өтө маанилүү ишти аткарат. Мунсуз биз тамак аш өндүрүп чыгара албайбыз. Биз курт кумурскаларга канчалык таянганыбыз менен алардын жоголушуна биздин кыймыл аракетибиз жана тамак аш өндүрүү тажрыйбабыз таасир этүүдө. Бул изилдөө биздин планетадагы курт кумурскалардын ар түрдүүлүгүнө келтирген коркунучтун негизги 3 факторун белгилейт. Алар климаттын өзгөрүүсү, зыян келтирүүчү түрлөр жана дыйканчылыкта жерди тынымсыз иштетүү. Дүйнө жүзү боюнча айыл чарба жана урбанизация улам көп жерлерди басууда. Изилдөөчүлөр кеңири колдонулган синтетикалык химикаттар дагы курт кумурскалардын жоголуп кетишине алып келүүдө дейт. Жаратылышты сүйүүчүлөр өз бакчаларында курт кумурскаларга жакшы шарт түзүү менен аларды сактоого жардамдаша алышы мүмкүн. Бирок изилдөөчүлөр өтө маанилүү жандыктарга зыян келтирүүнү токтотуу үчүн азык түлүктү өндүрүү жолун өзгөртүү керек экенин айтат.